өзүн өзү өнүктүрүү. Башкача айтканда саморазвитие тууралуу сөз кылабыз. Тестостерон бул эркектин күчүнө, ишенимине жана өзүн жеңүүгө болгон каалоосуна жооп берген гормон. Акыркы 30 жылда эркектердин тестостерону 30%га төмөндөп кеткен. Эмне себептен төмөндөйт? Өтө майлуу тамак, социалдык тармактар, порнография. Ушул нерселерден улам адамда алсыздык, тынчсыздануу, эрк кайраттын жетишсиздиги жана сырткы көрүнүштүн начарлашы пайда болот. Тестостеронду көтөрүү үчүн китеп окуу жетишсиз, денени күчкө салуу керек. Адам спортзалга барганда, муздакка чыкканда жана арзан дофаминден, телефон, видео, порнография ушулардан баш тартканда организм жашап калуу режими деген абалга өтөт. Ошондо күч да кайтып келет. Буга кошумча D3 витамини, магний жана цинк ичсең маанай стабилдешет, абал жакшырат. Эң негизгиси далыңды түз карма. Жай жана ишенимдүү сүйлөө. Ишеним үн менен эмес, сен кандай кыймылдаганыңдан жана кандай караганыңдан башталат. Эгер сен азыр ушундай абалда болсоң, адамдардын сени олуттуу кабыл албай жатканы түшүнүктүү. Адамды сыртынан тосуп алышат, акылынан узатышат. Ошондуктан чоң лого, жагымсыз опиум стиль жана бири-бирине туура келбеген түстөр баары таштандыга кетти дегендей. Негизги формула мындай: ак түстөгү куртка, кара түстөгү шым, пахта же зыгырдан жасалган кездеме, саат, ремень, бут кийим баары бир материал, бир түс, бир стиль. Алгач ушул системаны түз, андан кийин гана каалагандай эрежени бузуп, өзүң каалагандай кийинсең болот. 3 эрежени эстеп ал. Биринчи, башка бирөөнүн маскасын кийбе. Эгер сен олуттуу болсоң, күчкө салып тамаша айтпа. Бул дароо билинет. Экинчи, процесске толук берил. Каткыргың келсе катуу күл. Эркин кыймылда, керек болсо бир аз кызык бол. Эгер бул чыныгы сен болсоң. Эгер айлана чөйрөң сени талаптагыдай кабыл албай жатса, өзүңдү эмес, айланаңды өзгөрт. Үчүнчү эреже, азыраак сүйлөө, көбүрөөк ук. Харизма көп сүйлөөдө эмес. Харизма сен башкаларга кандай реакция кылаарыңда жана канчалык укканды билериңде. Ошентип компаниянын адамы болуу үчүн 3 эреже бар. Бирок эгер сен көп учурда сулуу кызды ага төп келбеген жигит менен көрүп жүрсөң, бул системанын катасы эмес. Бул мыйзам. Кыздарга жаккандар дерзкий, өзүн кармай билген ишенимдүү эркектер. Булар анын булчуңуна же акчасына байланыштуу эмес, чечкиндүүлүгүнө байланыштуу. Жөн эле барып атыңды айт, комплимент бер, телеграмын сура. Дайвинчик тиркемелерин унут, ал жакта сен эч кимге керегиң жок. Ал иллюзия. Көпчүлүк жигиттер таанышканды билбейт. Ал эми башкалары барып таанышып жатат. Сен ошол учурда ойлонуп, коркуп туруп каласың. Ошентип мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибересиң. Ушундайча бүт өмүр өтүп кетет. Чындык сырткы келбет. Бою же арык жигиттин деле кызы болушу мүмкүн. Эгер ал бир жакка умтулуп бир нерсеге жетишип жатса, ушул жетиштүү. Ошондуктан биринчи фокус өзүңдө, андан кийин гана мамиле. Акыркы пункт бул акча. Акча адам бир ишти тандап, аны аягына чейин жеткиргенде келет. Ийгилик бул адам жыгылуулардан өтүп бара жатып да жылмайып, акыркы натыйжаны көрө билген абал. Эң негизгиси жылдызың сени менен дал келген адамдарды, сенин ишиңди түшүнгөндөрдү жана сенин эрежелериң менен жашагандарды жаныңа чогулт. Ошондо жашооңдун баары оң болуп, баары өз орду менен жүрөт.